Намазға кирген мезгилде, Равзага кирген мезгилде мына өзүңүздөр бир сезип коюңуздар, ошол пайгамбарыбыздын Равза турган жерде сахабалар намаз окушкан ошол жерде. Ошол жерде пайгамбарыбыздын үй бүлөсү, энелерибиз ошол жерде намаз окушкан. Сиз да ошол жерде турган мезгилде мен сахабалар турган жерде турам десеңиз жаңылбайсыз. Мен ошол жерде турган мезгилде мен бейиште намаз окуп атам десеңиз жаңылбайсыз. Анткени ошол жерде пайгамбарыбыз Раудатун мин риядыл жанна. Беш бакчалардан бир бакча дейт. Кайра айтабыз, бештен бир бурчту, бир тилим жерди алып келип туруп коюп койгон жер ошол жер экен. Мекке ыйыкпы, Мадина ыйыкпы деген мындай суроолор бар экен да. Экөө тең ыйык, бирок кимиси дагы көбүрөөк ыйык десе, пайгамбарыбыздын айткан хадиси бар экен. Эгер мечит катары алган болсоңор, Мекке ыйык дейт экен. Анткени пайгамбарыбыз бул жерде окуган бир намазыңыз минге тет экен. Сразу минге кетет экен. Алымдар бир эле намаз эмес, бардык ибадаттар. Зикирлерде субханалла десеңиз, альхамдулилла десеңиз минге эселенет экен. Ал эми харам мечитте, ошо Кабаны курчап турган харам мечитте ал жерде окулган бир намаз 100 минге эселенет экен. Ибни Укайл ал-Хамбали ушинтип жооп берип атып эмне дейт экен? Эгерде Кабанын өзү, Кабанын ичи ошондой эле пайгамбарыбыз жаткан бөлмөнү максат кыла турган болсоңор, анда дейт экен, мына Каба болсо, мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бөлмөсү ичи боло турган болсо, эмне деп жооп берет? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын денеси жаткан пайгамбарыбыздын өзүнө таразанын бир тарабына койсоңуз, экинчи тарапка Кабаны койсоңуз, арш күрсүнү койсоңуз, бүт аламды койсоңуз, пайгамбарыбыздын мындайча айтканда даражасы жогору турат дейт экен, ыйык турат дейт экен. Анткени бир айтылган хадис кудси деген маанисинде лаулак ва ма халактул афлак. О менин сүйүктүүм дейт Аллах Таала. Эгер сени жаратпаганымда бул ааламдарды жаратпайт элем дейт. Сени жаратып, анан ушул калган ааламдарды, жер асманды, бүтүн ааламды сени урматың үчүн жаратып атам дейт. Көрүңүздөр, ошон үчүн бул жер дагы урматтуу, дагы ыйык дейт экен. Көрүңүздөр, бул жерге эч бир жер тең келбейт экен. Ошон үчүн мунун кадырын билели, урматтуу көргөндөр. Эртең кетип калабыз. Эртең кеткен мезгилде анан түшүнбөйбүз. Бишкекке барганда, Кыргызстанга баргандан кийин аттиң деп калабыз, анан кеч болуп калат. Ошон үчүн мына убактарды ар бир мүнөттөрдү туура пайдаланып калалы. Жана бирөө айтат, аз же, ооба, жеш керек, ибадат кылыш керек, бирок ашча жебейлик. Неге? Жеген сайын кыйнап коюп атат да, Уйку көбүрөөк, дагы көбүрөөк башка жака барыш керек болуп калат. Көбүрөөк бияка тарт турсун, бияка басалы. Көбүрөөк ушакта. Бир уктап калсаңыз ушакта уктап калыңыз дегендей. Ушул жакта, иншалла.